Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, биз өткөндө силерге суроо жооп кылганбыз. Төкпөй чачпай YouTube каналда суроо жооптун баарына жооп бергенбиз. Актуалдуу 10 суроону тандаганбыз. Негизи көйгөйлүү суроолор көп экен, ошон үчүн баарына жеткиликтүү болушун деп дагы бир жолу ошо суроо жоопко мунусунда Instagram баракчабыздагы актуалдуу 10 суроолорду тандап алдык. Ошолорго силерге жооп берели. Сөз баштарынын астына катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Септеген миграцияга тиешелүү расмий маалыматтарды биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, сөз баштарынын астында адаттагыдай эле жогорку кеңештин шайлоосу келатат, талапкерлери бар. Ошо мигранттарга тиешелүү, мигранттардын сөзүн сүйлөгөн талапкерлерди улам чагылдырып турабыз. Бул жолкусу болсо 28 округунун талапкери 13 номер менен кетип бараткан Самат Ибраев. Улуу манасчыларды колдоп жүргөн, манас жаатында чоң коомдордун жетекчиси болуп жүргөн ошол киши мигранттар тууралуу бир сыйра жакшы программасы бар экен, окуп көрдүк. Каракол шаары, Жети Өгүз жана Тоң району толугу менен кирет. Биз мигранттарды ойлогон инсандарды колдош керек. Эң жакшы программасынын жери мамлекеттик ипотекалык компанияга мигранттарга, жаштарга, четке чыгып кеткен жаштарга жакшы шарттарды түзүп туруп, биз суранып аткан ошо көйгөйдү көтөрчү талапкер болуп атат. Мындай талапкерлерди биз колдошубуз керек. Кичинекей видеосун көрүп коюңуз, андан ары сөзүн улантабыз. Эмнеге миграцияга кетип атат? Себеби алардын же үйү жок болсо, же жери жок болсо иштете турган. Ошол маселени чечиш керек деп ойлойм да жаштар үчүн. Бүгүнкү күндө мына бийлик ипотекалык үйлөрдү салып атат. Бул абдан туура деп эсептейм. Ушул жаштардын көп болгон муктаждыгын камсыздоо үчүн болуп атат да. Ошол эле кезде биз айыл жергесинде болсо жер менен камсыз кылыш керек деп ойлойм. Бул жаштар жөнүндө абдан бир жакшы саясат жүргүзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө биздин жарандар миграцияга кетпестен ошол эле Кыргызстандын өнүгүшү үчүн салам кошуш үчүн. Эми урматтуу мекендештер, анда эмесе сөз көтөлүү. Биринчи суроо мекендешибизден: мен трудовой договор кыла албай жатам, реестрде экенсиң деп кылбай коюшту. МВД кабыл алабы же трудовой договор ким билет, трудовой договор жок, ким билет, калганы бар дейт. Эми бул жерде башында реестрге түшүп калган жарандарды эмгек келишим түзүүгө мүмкүнчүлүк жок эле, азыр бар. МВД ошону өзү мойнуна алып туруп, биз айтып атабыз, эгерде трудовой договор, эмгек келишим керек базадан реестрден чыгарыш үчүн, кантип реестрден чыгат эгерде тиги жумуш берүүчү трудовой договор кылып бербесе, бул туңгуюк болуп калды дегенде анан кийин поправка киргизген. Анда жок дегенде ошо жумуш берүүчүсүнөн же эмгек келишим сөзсүз түрдө базага киргизе берет, эч кандай айып пул төлөнбөйт жумуш берүүчүгө, же справка ошонун негизинде реестрден чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн эч кандай камсанабай эле жумуш берүүчүңүз эмгек келишим сиз менен түзө берсин, андан кийин реестрден чыгам деп убада берсеңиздер болот. Реестр боюнча чыгуу боюнча биз буга чейин бир нече маалымат айтканбыз. Эгерде актуалдуу болсо дагы жазып коюңуздар комментарийдин астына. Кийинки чыгарылышта төкпөй чачпай кантип чыгат реестрден айтып беребиз. Кийинки суроо: Аминанын айынан машинамды оформление кыла албай жүрөм эми дейт. Туура, тилекке каршы бул нормативный правовой акт Амина приложениясы бүгүнкү күндө Москва, Московской областында испытательный, экспериментальный болуп эсептелгендиктен көпчүлүк жанагы ГАИ кызматкерлери же машина оформление кылганда ошол жердеги кагаз регистрацияны талап кылып атат. Бул дагы чоң көйгөй сөзсүз түрдө. Анан кийин ошол эки көйгөйдү азыр МВД мойнуна алып атат. Азыр толугу менен Аминага бүт кызматтарды бүт баарынан ошого айтабыз, көчүрөбүз. Ошо Амина приложениеси толук кандуу азырынча иштей элек, бирок иштеп калат, ошого бир аз чыдап тургула деп атат. Кийинки суроо: ассаламу алейкум, печать бастырыш үчүн через госуслуги кандай запись кылса болот? Мен 2024 келгем, барсам басып беришеби? Негизи госуслугиде запись МВД деген жер. Ошол жерге кайсы райондо киргизесиңер, кайсы ОВМге бара турган болсоңор, ошол жерди дагы көрсөтүп туруп запись через госуслугу заявка бересиңер. Андан кийин бош убакыттары болсо, ошол жерге силерге жооп келип, силерди каттап коет. Эгерде кимге кызык болсо, мен азыр ошо видео скриншот кылып туруп, кандай записке жазылыш керек, мен азыр жазып туруп, оң жакка, бул жакка, сол жакка киргизип коем, көрүп алсаңыздар болот. Мекендешим, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуз. Кыргызстандын алдыңкы банктарынын бири Доскрада банк жашынакай акция уюштуруп жатат. Жүздөгөн белектер, эң негизги белек 2 автоунаа.
30 апрелге чейин Доскырдабанктын счетуна же болбосо Кыргызстанда Симба приложениясына ким тыйын которсо, ошолор катышат. Тинькофф банктан, Сбербанктан, Мир Привилегий банктын мекен деген промокодтун киргизип которсоңуздар, Сенди, Астрасент, Корона жана башка тыйын которуу системаларынан да которсоңуздар болот. Эң негизгиси Доскырдабанктын же Симба приложениясынан тыйынды алуу керек. Утушка балким сиз ээ болуп каласыңар, утуш менен которуңуздар. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Сахаровага жылына барып өтүш шартпы анализден? Бул шарт, бул сөзсүз түрдө Сахаровадан өттүрүш керек, же болбосо Ленинский проспект 17-де дагы ошо Сахарованын филиалы ачылган, бирок аякта анализ эле алат. Жылына бир жолу сөзсүз анализди тапшырып туруш керек. Андан тышкары Москва жергесинде 1-2 поликлиниканы тактады. Интернетте бар. Азыр мен болбосо ошо адрестеринде жазганга аракет кылам, бирок Сахаровага барсаңыз, ал жакта баары көнүп калган, шарт эле өткөзүп туруп, анан кийин анализди Москвадан өткөндө деле справкаларын алып туруп Сахарова тапшырыш керек. Ошон үчүн биротоло Сахаровага тапшырып койгонуңуз шарт болот. Сөзсүз жылына бир жолу барыш керек. Кийинки суроо. Кыргызстанга барып келсек, сим-карта иштебей калды. Госуслуги керек дейт. Номер жок. Кантип госуслуга көчүрөбүз? Эми бул жерде биринчи айта кетчү нерсе, да, сим-карта боюнча бир чоң көйгөй болду. Чет элдик жарандар келгенден кийин өзгөчө биринчи жолу келгенде сим-карта алыш азыр мүмкүн эмес болуп калды. Бул жаатында болсо госуслуги сөзсүз түрдө көчүрүш керек, бирок госуслуги номерге бекитилбейт. Госуслугуну ачып атканда сөзсүз түрдө ар бир мекендештеринин кулагына күмүш сырга сөзсүз түрдө электронный почтаны киргизип туруп, септеген почтага уведомление келгендей кылып дагы ошону дагы эске алып алыңыздар. Биометрика өтүш керек. Биометриканы любой банктан өтөсүңөр, биометрика өткөнү келдим десеңер бекер эле өткөзөт. Ошонун негизинде любой операторлардын отделениясы бар, алсаңыздар болот. Же болбосо кайрымдуу мекендеш долбоору бар, 300 рубльдан чыныгы безлимиттик тариф биздин мекендештер Москва жергеси боюнча жеткизип берип атышат. Офистен алсаңыздар да болот. Телефон номерин айта кетейин: +7 900 144 14 14 номери. Москва боюнча доставкасы бар, же офистен барып алсаңыздар болот. 300 рубльдан колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимит, ошонун 20% муктаж болгон мекендештердин кайрымдуулугуна кетет. Балким ошондон колдонуңуз. Так, кийинки суроо. Ассаламу алейкум. Менде Амина лишен болгон срогу бүтүп, праванын теория тапшырып, бүт документтерди толуктадым. Бир гана справка 003 бу. Ала албай жатам. Бумажная регистрация сурап жатат. Больницадан именно психиатр, наркологдон өтө албай жатам. Кеңеш берип коюңуздарчы. Көп эле мекендештер өткөндө права алмаштырганда ушундай чоң көйгөй менен көйгөйгө туш болду. Биздин мекендешибиз бар, Нурлис деген жигит, мыкты жигит, поликлиникада иштейт. Мен азыр өзүнөн уруксаат сурап туруп, ошо справка боюнча номердин астына жазып коем. Байланышыңыз көптөгөн мекендешке ошо жигит бул справкаларды бүтүргөнгө өзүнүн поликлиникасына чакырат дагы, анализдерди тапшыртып, очереди жок эле жардам берет. Чала бериңиз, кызмат менен колдоно бериңиз. Мекендештер бирибизге ошон үчүн керекпиз. Кийинки суроо. УКАМ бардык документтерди жоготуп алдык. Кыргызстанга кеткени посольстводон утерян паспорт алып чыгып кетсе болобу? Эч кандай документи жок. Паспорт, миграционка, права, Сахарова, карталар, банк карталары да баары ишылса жоголуптур. Кыскасы, мекениңе кетем десеңиз, мурдагы паспорттун копиясын эле керек. Элчиликке барасыңар дагы госпоштана төлөйсүңөр. Ошонун негизинде силерге СВР, свидетельство о возвращении на родину барат. Эгерде мекенге кетем десеңиздер. Же болбосо экинчи жагы бар. Элчиликке барасыңар дагы справка аласыңар, документтерин жоготуп алдым деп тур. Документтерди элчиликтен эле, праваны дагы жана паспорту дагы элчиликтен эле тапшырасыңар. Бир айдын ичинде келет. Бир айдын келгичекте силерге справка берет. Ошо менен жүрө бересиңер. Документтерге келгенде жанагы документтерди алып алып, справканы алып туруп, ошо ОВМге барасыңар. Ал жерге миграциялык картага 1000 рубль госпоштана төлөп туруп, силерге дубликатын жасап берет. Регистрацияны болсо Аминадан көчүрүп аласыңар, Амина жашаган жерде приложенияны. Все, ошонун негизинде толук калдуу бүт документтериңер бар. Банковский карталарды эми ошонун негизинде банк аркылуу эле кайра полностью восстановление кылып алсаңыздар болот. Эгерде Кыргызстанга кетем деп зарылчылык жок болсо. Кийинки суроо. Миграционный картамды жоготуп алдым. Кантип кетсем болот? Жакында эле келгем, реестрге түшүп калдым.
миграциялык картаны жоготуп алсаңыздар, ошол кайсы райондо Амина приложениясын көчүрсөңөр, ошол жерде отдел по вопросам миграции, мои документы деген уюм бар. Ошол жака барсаңар эле МВДнын сотрудниги отурат. Ошол жакта миграциялык картаны жоготуп алдым, мага восстановление кылып бергиле дейт. Алар силерге дубликат берет. Дубликаттын негизинде ошол жерден эле эмгек келишиңер болсо, сахарованын справкалары болсо, зеленый карточкаңыз болсо, ошону кошо алып баргыла дагы реестрге түшүп калыптырмын, ошону дагы биротоло чыгарып бериңиз дейт. Аркасына печать коет, автоматом ошол эмгек келишиңер баары болсо, реестрден да чыгарып коет. Кыргызстанга барбай этпей эле ошол ОВМден бүтүрүп алсаңыздар болот. Так, кийинки суроо, баардык документтерим бар, печать бастырганым барсам, 2024-жылы печаттың жок болчу экен деп баспай койду. Эмне кылабыз? Эми бул жерде бул чоң эле көйгөй болуп атат. Азыркы учурда реестрге түшүп калган мекендештер реестрге түшкөндө, мурда бизге айтып аткан реестрге түшкөндөн кийин 1 жылдан кийин келсин деп. Азыр такталбаган, то есть расмий эмес маалыматтардан тактадык, расмий эмес маалыматтардан, бирок чын маалымат 1 январга чейин чыдап туруңуз. 1 январга чейин Россиядан чыгып кетсеңиздер болот. 1 январда массалык түрдө реестрдер бүт баары өчөт, анан кийин жаңы жылдын эсебинен кайра Россияга киртип эмгектене бересиңер. Себеп деген жанагы визаран деген система 90 күндүк система, бул календарный жылга эсептелинет. 1 жыл деген менен 1 январдан баштап 31 декабрга чейин. Ошон үчүн кимдер реестрде болсо, кимдер азыр реестрде болуп туруп Кыргызстанга чыгып кетсе, анда жаңы жылга чейин эмес, жаңы жылдан кийин келиңиздер. Жаңы жылдан кийин толук кандуу жаңыланат, ошондо кирип эмгектенип жүрө бересиңер. Бул абдан жакшы жаңылык. Кийинки суроо, ошондо регистрациясы барлар дагы Амина өткөрөбүзбү? Мен регистрация эле жүрөм да. Майда бүтөт меники, билгендер жооп берип койгулачы. Эми регистрация Россия Федерациясынын Московской областында ким эмгек мигрант болуп келсе, эмгектенүүчү болуп келсе, цель въезда работа деп кире турган болсо, анда 1 сентябрдан кийинкилер толугу менен Амина приложениясына өтүш зарыл. 1 сентябрдан кийинкилер. Эгерде сиз регистрацияны 1 сентябрь 2025-ке чейин жасатсаңыздар, анда эски регистрация менен, кагаз регистрация менен жүрө бересиңер, бүткөнчөктү. Бүткөндөн кийин анан Аминага көчүп аласыңар. Ошон үчүн азыр социалдык тармакта ар кандай суроолор болуп атат, сөзсүз Аминага барып өтүш керек экен деп. Тактап айтып коеюн, 1 сентябрга чейин силер кагаз регистрацияны жасатып алсаңыздар, силерге кереги жок. Ошо кагаз регистрация бүткөнчө жүрө бересиңер. 1 сентябрдан кийин кагаз регистрация жасатсаңыз, анда Аминага сөзсүз көчүш керек болуп калат. Регистрация хостелге жасатып, Амина улап МВДга барып печать бастырса болобу? Хостелдин регистрациясы февраль айында болот. Именно Амина приложениясы бул эмгек мигранттар үчүн отель, гостиницага жашагандарга жана хостелде жашагандарга кереги жок. Хостел силерге регистрация жасап берсе, эгерде чын эле хостелде жашасаңыз, анда ошол кагаз регистрация менен жүрө бересиңер. Бул ошондой эмнегедир түшүнүксүз талаптар болуп атат. Гостиницага, хостелде муну киргизген жок. Ошол жерде жашап аткандарга сөзсүз түрдө кагаз регистрациясын уруксаат берип койду. Квартирага жашап аткан мекендештерге сөзсүз түрдө Амина болуш керек деп атат. Ошо менен урматтуу мекендештер, суроолор бүттү. Дагы суроолор болсо бизге жазып туруңуздар. YouTube каналыбызга, Telegram каналыбызга, кийинки ирет ошо Telegram каналда болгон суроолорго да жооп беребиз. Мунусунда Instagramга жооп бердик. Анан жарнама катары айтып кетейин. Кыргызстанга легалдашуу үчүн барыбыз кирди чыкты кылабыз. Иштешип жаткан жаамат бар. Жакшынакай границага алып келишет. Эгерде муктаж болсоңуздар, бекер алып келишет. Көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, телефон номери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Волгоградский проспектте 4-выходта чыкканда Замир жана Абубакыр деген мырзалар. Колдоно бериңиздер, суроо жооптор болсо жазып туруңуздар, жооп берүүгө аракет кылабыз. Көрүшкөнчө.